Бишкек шаарынын тургуну Урмат Нурбеков электр энергияга ай сайын кечиктирбей 300 сомдун тегерегинде акы төлөйт. Карызды өз убагында төлөп турбаса туум кошулуп, көйө эреттеген шаар тургуну ансыз деле башка керектөөлөргө андан 2-3 эсе көп каражат жумшаарын айтат. Мисалы Урмат мырзанын үй бүлөсү орто эсеп менен интернетке ай сайын 800 сом, мобилдик байланыштарга 2000 сомдун тегерегинде акча коротот. Бирок свет жок болсо баары токтойт да. Интернетин да токтойт. Мобильная связь жок болсо деле ал деле жашап кетебиз. Свет жок жашай албайбызго. Убагында ай сайын төлөп туруш керек. Билем, ошо Север Электр эле айтып турушат го, миллион деп, элдин баары каршы деп. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарынын жашоочуларынын электр энергияга болгон карызы 28 миллион сом. Түндүк электр ишканасы жарыкка бересеси бар ишкана мекемелерде жана калкты карызды өз убагында төлөөгө чакырат. Эгер кечиктириле берсе, жарык берүү чектелет. Дебитордук карызы барларга ушундай чара көрүлбөсө, кышка даярдык иши аксап калышы толук мүмкүн дешет аталган ишканадан. Бишкек шаары боюнча электр энергияга болгон карыздары 196 миллион сомду түзгөн. Анын ичинен 48 миллион деген бул калктык болчу, калгандары калк эмес кардарлардыкы, ишканалардыкы, мекемелердики. Жана бул айдын башында биз деген маалымат бергенбиз, калк кардарларды карыздар үчүн өчүрүп баштайбыз жана мекеме ишканаларды өчүрүп баштайбыз деп. Мына аркы жуманын башында эле 6300 кардарды өчүргөнбүз. Биз деген карыз өндүрүү максатында көп кабаттуу үйлөрдөгү батирелерди өчүрүп баштадык. Ошондой эле учурда электр энергиясына болгон карыз 200-300 сом болсо деле кыркып кетишүүдө деп нааразы болгон кардарлардын катары калың. Ал эми түндүк электр ишканасы жарыкка болгон төлөм ай сайын өз убагында төлөнбөсө чыккан суммасына карабай өчүрүлөрүн айтышат. Өткөн жумада энергетикалык ишкана абоненттердин төлөнө элек карыздарынын жалпы суммасы 500 миллион 600 миң сомду чапчый тургандыгын айтып, быйылкы жылы карызы миллион сомдон ашып кеткен мамлекеттик жана жеке ишкана мекемелердин тизмесин жарыялаган. 57 миллиондук карыз мекеме ишканаларынын тизмесин чыгарганбыз. Анын ичинде көп саламаттык сактоо министрликтин мекемелери бар болчу, жана муниципалдык ишканалар бар болчу. Эң чоң ири карыздары бул деген бири Бишкек свет ишканасы болчу, шаардык жарык берүүчү ишкана. Анын карызы 23 миллион болчу. 3,5 миллион троллейбус, Бишкек троллейбусу бизге карыз болчу. Ошолор деген чекесинен уже биз деген өчүрүп баштадык. Кээ бир ишканалардан, мекемелерден бизге кепилдик каттар келип атат жана бөлүп төлөгөндөр болуп атат. Ал эми энергетика тармагындагы көз карандысыз эксперттер карыздын көбөйүшү, мындай башаламан көрүнүштөр Энергия холдингдеги коррупциялашкан системадан кабар берет дешет. Бүгүнкү күндө Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү аз болгондуктан кышында маселе жаралбайбы деген чоң коркунуч бар. Адистер быйылкы жылы суунун көлөмү жарык менен камсыз кылууга жетери күмөн экендигин кулак кагыш кылышууда. Ал эми энергетиктердин айтымында жакшы иштей турган гидроэлектр станция куруу көйгөйдү чечүүнүн бирден бир жолу. Не деген коррупция малынып калган барды энергетика. Уже тиги энергетик жетекчилери коррупция малынып, эч кандай астыгы жылыш болбой атат. Эмне быйыл болсо тиги Токтогул сактагычта 15 миллиард 144 бүгүнкү 15 миллиард 144 миллион киловатт саат миллион куб топтолду. Бул чындыгында кышкы мезгилде жетишсиз. Не дегенде биз кышкы мезгилде 8-9 миллиард куб суу колдонобуз. Ошондо 1 апрель 2020 жылы 7-8 миллиард куб суу калат. Анда ошондой көлөмдө калса, Токтогул сактагычта ошондой көлөм суу калса, анда суу акпай калат. Түндүк электр ишканасынын маалымат кызматы билдиргендей 5 айдын жыйынтыгы менен бөлүштүрүүчүлөргө 2 миллиард 766 миллион киловатт саат электр энергиясы берилген. Бул 2019 жылга салыштырмалуу 40,6 миллион киловатт саатка аз. Электр энергиясын пайдалануунун төмөндөшү пандемиядан улам өндүрүштүк абоненттердин ишмердигинин токтоп калгандыгы менен байланыштуу. Тазагүл Эмилбекова, Алтынбек Сакиев, Нью ТВ.